Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу соттук отурумдарга катыша албай турганын айтып, аны сот залына алып келбөөнү талап кылды. 8 апрелде 2020-жылдагы октябрь окуялары боюнча кылмыш ишин караган соттук жараян учурунда үч кырыжасы бар экенин, отура албай турганын айтып, Айнек Тосмуну тепкиледи. Мени судья сотко катыштырбайт деп ишенем. Анда ушундай укук бар. Өмүр бою кескиле мени, бирок мени кыйнап шылдыңдоону токтоткула, деди Атамбаев. Мындан кийин аны сот залынан алып кетишти. Буга чейин соттук жараян учурунда Атамбаев өзүн жаман сезип, аны тез жардам унаасы алып кеткен. Кыргызстанда 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаевга Батукаев иши, Кой Таш окуялары, Октябрь окуялары боюнча мындан тышкары кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдаштыруу, Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоо, Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна бөлүнгөн акчадан уурдоо, паспортторду мыйзамсыз жазып берүү деген айыптар тагылган. Крим төбөл Азиз Батукаевдин 2013-жылы абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Атамбаев жакында 11 жылга эркинен ажыратылды. Калган иштер боюнча сот уланууда. Жогорудагы иштерден тышкары 1-май райондук сотунда мурдагы президентке байланыштуу 2020-жылдын октябрындагы Бишкектеги башаламандыктар тууралуу иштер каралып жатат. Баткенге барбайсыңарбы шакалга? Ayran çok oldu. Шакалдар. Приходится вести себя некультурно. Ayran çok hem de sarma. Otur asaslar. Otur asaslar. Oturun, sasılık.